рахматуллахи баракатуху. Туугандар, кандайсыздар? Баардыгыңыздарга салам. Бүгүнкү биздин темабыз балдардын ич катуусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Кээ бир балдар гашок менен көйгөйлөр бар, кээ биркилери даратканадан коркушат. Бул көйгөйлөр ич катууга алып келет. Мисалы үчүн гашокко үйрөткөндө урушасыздар, муздакка отургузуп коюшуңуздар мүмкүн, же чекелерин булгап койгондо балдарды урушасыздар, же даратканада караңгы болот, ичинде бир коркуулар пайда болгондо балдардын бул көйгөйлөр балдардын ич катууларын алып келет. Кыздар, бүгүнкү темабыз ич каткан балдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ич катканда эмне болот? Оору пайда болот. Даратканага барганда оору пайда болот. Кийинчерээк бала ооруйт деп коркуп чоңго баргандан баштайт да, дайыма жылдыра берет да. Кийинкиге ооруйт азыр деген сыяктуучу. Ал эми кээ бирки балдар болсо оюнга алаксып калышы мүмкүн. Оюнга алаксып, убакытты өткөрүп, убакыт өткөн сайын ич катып, ошо каткан ичти чыгара албай кыйналышы мүмкүн да. Ар бир эне балал болгондон кийин баягы шымды булгаган көйгөйлөргө туш келет. Балдар шымды булгап коет. Эми азыр памперстер чыгып калып, көп кыйынчылыктарды деле жооп алардачы. Памперстин деле көйгөйү бар да. Качан памперс канча жашта калды сенден деп сурайбыз го бири-бирибизденчи. Бул көйгөй, шымын булгап коюу көйгөйлөр балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу убактылуу жагдай болуш керек. Бирок токтойт да, кайсы бир жашка келгенде 3 жаш, кээ биркилерге 4 жаш, кээ биркилерге 2 жаштан эле памперс кадашпайт. Бирок кээ бирлер үчүн, кээ бир апалар үчүн бул нерсе чыныгы көйгөйгө айланып кеткен да. Балдар 10 жашка келсе дагы, 11 жашка келсе дагы зара кылган даратканага барат, бирок чоңго келгенде шымына булгап коюшат. Шымын булгап коюшат, себеби ал нерсени сезбей калып жатышат балдарчы. Бул жерде эгер 5 жаштан кийин балдар чоңго барбай шымын булгап коюп аткан болсо, анда сиз дарыгерге барышыңыз керек. Баланы эле уруша бербейчи, сен эмнеге шымыңды булгап койдуң деп урушуп, баланы апалары дагы урушуп, башкалардан күйөөсүнөн, кайненесинен же башкалардан чоң эле балаңды эле шымың булгап койт экен го, сен айтып дебейсиңби деп урушууга кошушат экен да. Бул жерде аларды урушкандан эч кайдан пайда чыкпайт. Себебин табыш үчүн дарыгерге барыш керек. Эмне себептен бала ошол нерсени байкабай, сезбей калып жатат? Бул нерсени эркек балдарда көбүрөөк кездешет экен да, өз негизичи. Кыз балдарга караганда 3-4 эсе көп жолугат эркек балдарда. Бул эмне үчүн эркек балдарда көп жолугарын окумуштуулар азыркыга чейин бана түшүндүрүп бере алышкан жок, эмне себептер экендигинчи. Бала кээде шымын булгап койгондо суюк чыгып кеткен болсо, ич өтүп кетип байкабай калды, шашылып калды деп биз өзүбүздү алдап жүрө беребиз да. Суюк болобу, кою болобу, эми элестетиңиздер, мектепке барган бала 6-7 жаштан баштап сезиш керек да, өзүнүн чыгып келатканын сезиш керек. Эгер сезбей аткан болсо, анда бул кандайдыр бир көйгөй себептери бар баланынчы. Бул жерде психологиялык бузулуулар да кеткен. Бир себептердин бири терең изилдөөнү талап кылат да. Эмне үчүн? Бул көйгөйдү биз балдар менен сүйлөшүп чечсек болот да. Кээ бирки балдар анткени өзүнүн көйгөйлөрүн айта албайт. Эмне болуп аткандарын түшүндүрө албайт. Бир кыжалачылыктарын бөлүшүүгө дайым эле даяр эмес балдарыбызчы. Ошол түшүнбөстөн улам ата-энелер кээде баланы эле уруша беришет да. Эмнеге сен мындай кылбайсың деп урушуп атып, кырдаалды курчутуп жиберишет. Кичинекей кезинен балдарыбызды гашокко үйрөткөнгө аракет кылабыз, үйрөтөбүз. Ошол мезгилде биз гашокко зордоп отургузуу менен баланын терс реакцияларын жаратабыз да. Кыстап, урушуп отургузганда балдардын булчуңдарынын жыйрылышына алып келет да. Бул жерде атайын гашокко үйрөтүү дегенде сабактарым бар, ютубтан издеп көрсөңүздөр болот. Дайыма бала муздакка отургузбаш керек. Чоң тамак жеп аткан жерге отургузбаш керек. Бала өзүн ыңгайсыз сезет, өзүнүн бир эрежелери бар гашокко үйрөтүүнүн дагычы. Жөн эле кулжуңдатып урушуп барып отургузган болбойт кыздар. Бул жерде тарбия дагы баланы жазалоо, уруу, кордоо, бир шылдыңдоо менен болгондо бала гашокту көргөндө денесин бошой албай калат, качып кетет да.
мындай зара кылгысы келип атат, чоңго баргысы келип атат, бирок бала гашокты көргөндө жагымсыз сезимдер бар. Ошол гашокко сиздер уруп бандай үйрөткөнсүздөр да, качып кетет. Ошентип отуруп жоон ичеги чоюлуп өнөкөт ич катууга алып келет да. Балдардычы нерв учтарынын сезгичтиги да жоголот бул учурдачы. Баланын бир нерсени каалабай атат, аракеттерин сиздер жактырбаган жоксуздар. Балаңыздын бир кандайдыр бир кыймыл аракеттерин, жүрүм турумдарын сиздер жактырган жоксуздар. Ошолор үчүн урушасыздар, Балада мен ол 90-мын, мен өзү бир нерселерди туура эмес кылам, дайыма мен туура эмес кыймылдайм деген өзүн күнөөлөө сезимди пайда кылып коебуз да. Өзүнө ишенбөөчүлүк пайда болот. Биз дайыма эле кылган эткендерин уруша берген болсокчу. Ошон менен биз балдардын инсандык калыптанышына терс таасирибизди тийгизебиз. Гашокко үйрөтүп тарбиялайбыз деп айтабыз, бирок биз балдарга терс таасирибизди тийгизип атышыбыз мүмкүн да. Бул жерде биз балдарга жакшы сүйлөп гана үйрөтүшүбүз зарыл. Кээинки балдарды эмне үчүн ич катканын, ич катат, чоңго барганын билбей калышат, шымын булгап коюшат. Жакын адамдарын жоготкондо, өтө коркуу себептери көп болгондо, көп коркуулар бар да баладачы. Дагы багандай ажырашуулар баланы өгөй атаны же өгөй энени кабыл албай кыжалатчылык болгондо баладачы. Сиз биринчи баладан коркуунун себептерин жок кылышыңыз керек. Эмне үчүн бала коркуп жатат, эмне үчүн бала тынчсызданып жатат, кыжаат болуп жатат, ошолорду сиз жок кылганга аракет кылышыңыз керек. Баланы тез кылдаттык менен кучактап турушуңуздар керек. Кылдаттык менен дегеним бул чоңоюп калган балдар кучактаган жактырбайт. Мисалы, өспүрүм курактагылар жактырбашы мүмкүн, 12 жаштагы балаңызды эле кээде шымын булгандар бар да, апалар жатышат да магачы. Ал балдар албетте сиздин ага чоң адамдай мамиле кылышыңызды каалайт. Бул жерде бала тарбиялоодо мындай да сүйлөп атканда балдардын жаш курактарын сөз айтып өтпөсө, апалар туура эмес мамиле кылып аткан болсо, тескерисинче кетип калат. Макташ керек дейбиз го балдардычы. Мисалы үчүн дасторкондо жыйнады чоң балаңызга, ой, ана мен балам азаматсың деп, кичинекей балдарды эркелеткенде ыраазычылык кылган болсо, баланын ачуусуна тийбез да. Баланы жөн гана рахмат деп айтып койгон жетиштүү болуп калат, чоңоюп калган балдар. Ал өзүн чоң адам сезип жатат да. Кичинекей балдарыңызга жөн рахмат деп койгон болсоңуз ал өтпөйт. Бул жерде дагы айырмачылыктар бар да. Ошондой эле кучактап эркелетүүнүн дагы сөзсүз айырмалаңыз. Эгер балаңыздын жактырбай атканын билген болсоңуз, анда ал нерсени кылбай эле койсоңуз болот да. Балаңыздын себептерин түшүнүү үчүн, эмне үчүн кыжаат болуп аткан себеби, эмне үчүн маанайы жакшы себептерин түшүнүү үчүн бала менен көбүрөөк сүйлөшүшүңүз керек. Анын сезимдери тууралуу сүйлөшүшүңүз керек да. Мындай сүйлөшүүгө сиз олуттуу даярданышыңыз керек. Суроолоруңузду алдын ала даярлашыңыз керек да. Эмне кылып атасың? Балаңыз уктайын деп жатты же телефон чукуп атат. Эмне кылып атасың? Деп сураган болсоңуз, балада эч кандай жооп жок болушу мүмкүн да. Көбүнчө балабыз жооп бербейт деп мага арызданышат да. Балаңыз эмне үчүн жооп бербейт? Себеби сиз суроону туура эмес берип атышыңыз мүмкүн. Бул жерде суроолоруңузду дагы карап көрүңүз. Сиздин балаңыз менен болгон маегиңиз тынч, жагымдуу атмосферада өтүш керек. Балдардын ой жүгүртүүсүнө, деңгээлине карап өзүңүз суроолорду бериңиз балдаргачы. Андан дагы эмне үчүн балдар чоңго бара албай шымын булгап коет? Бул балдардын уялчаактыгынан дагы да. Уялчаак балдар көпкө чейин памперс булгашат да, мындайча айткандачы. Мындай мүнөз ата-энелер баланы урушуп, анын каалоолорун дайыма баса берген үй-бүлөлөрдө пайда болот да. Койчу, сен ушуну дайыма эле сен машина дей бересиңби? Дайыма эле сен ушуну каалай бересиңби? Сен билбейсиң, биз билебиз, сен кичинекейсиң азыр деп баланын көз карашын укпаганда же бир нерселер сүйлөгөндө баланы шылдыңдап коебуз го. Биз эми эркелетип күлүп коебуз, балдарга шылдың болуп туюнушу мүмкүн да. Бул учурда дагы бала шымын булгап коюу коркунучтары бар да. Бала багандай өзүнүн жеке инсан экендигин сезбей, дүйнөнү коркунуч катары кабыл алат да.
көп шылдыңдап, сынап, басындырып койсоңуздарчы балдарды. Эч качан балдарды баягы шымын булгап койгондо сен чоң эле болуп калдың, дагы деле шымын булгайсың, сен ушуну акылың жок, билбейсиң деген сөздөрдү айтпаңыздар. Бала өзү сезбей калып жатат да бул нерсеничи. Бул жерде дагы себептерин айтып берип атам да сиздергечи. Ата-энелер аябай көп урушканда, шым булгагандын себептери. Үй бүлөдөгү жагымсыз жагдай, ажырашуулар, баланы катуу тарындып койгондо, же экинчи бала үйгө келгенде мыркай, үчүнчү мыркай келгенде балдарды катар-катар төрөп, чоң балдарга жакшы көңүл бурулбай калганда дагы чоң балдар ушундай сезгичтигинен ажырашат да. Көбүнчө аталар үйдө сейрек болуп иш иштеп жүрүп балага жакшы көңүл бурбай калышат го. Энелер эле дайыма жоопкерчиликти мойнуна алышат да. Бирок ошо энелер дагы балдарына көп учурда жакшы мамиле кылбай коюшат. Балдарыбыз назик болот да, психикасы кичинекейиндечи, ошол назик психикасына бардык терс эмоцияларын чыгарат да, урушат, өзүнүн ачысы келгенде эле баласынан чыгара бериши мүмкүн. Бул учурда бала баягы кысынып отуруп, ич катууларга дуушар болушат да. Балдардын стресстери көп болгон болсо, агрессияда, балада ичинде агрессия көп болот, ачуулануусу көп болот, баягы ырайымсыздык, мышыктарды кыйнап, же инелерин уруп коет го, боору урбайт да бул учурдачы. Же бала түнт болуп кетет. Же жүрүм турумдарынан өзүңүздөр байкайсыздар. Сиздерге каяш айтып башташы мүмкүн. Мындай балдар менен сөзсүз психологдор иштеш керек. Же өзүңүздүн үй бүлөңүз менен сүйлөшүп, балага кантип туура мамиле кылабыз ошолорду чечишиңиз керек да, жолдошуңуздар мененчи. Андан дагы эми эң коркунучтуу жери бул ич катканды бала байкабай калганда илимий тилде энкопрез деп айтылат өзү негизичи. Бул учурда ата-энелер балага көп убакыт бөлбөгөндө, көп убакытта иштейт, кечке чейин, бала өзүнүн тамагын өзү кылып, үйдө жалгыз калганда дагы болот. Өзүнүн бир проблемаларын жаратып, ошо ич катууну деле проблема кылышат да балдарчы. Ошол менен апасынын көңүлүн өзүнө бурдурам деп ойлойт. Ошол менен шымын булгап коюшу мүмкүн. Өздөрү билбеген абалдачы, ата-энесинин көңүлүн өзүнө бурдуруш үчүн. Бул нерсе дагы болот. Андан кийин дагы бул ич катуудан кээ бир балдар ырахат алышат да. Өткөндө сторизиме жаза албай койдум. Азыр айтып кетсем болбойт, сиздер ошону билип алышыңыздар керек да, апаларчы. Назик жер да, ал жакчы ич катык болуп чыгып келатканда кээ бир балдар ырахат алышат, башташат да. Кээде садиктерден деле тарбиячылар байкап калышат экен. Бекинип, ич катканда занёсканын аркасына бекинип, же бир жерге жатып алып, даратканага жүгүрбөй, занёсканын аркасына жүгүрүшөт да. Элестетиңиздер. Жалгыздыкты каалап калышат. Себеби ошондон бала рахат алып жатат. Бул балдар чоңоюп кеткенде азыр эми баягы эркек балдарыбыз кыздарга айланып кетип аткандар бар, аттарын айтпай эле коеюн, YouTube мени блокко салбасын. Түшүндүңүздөр да өзүңүздөр, эркектер менен эркектер үйлөнүп алып атышат го. Ошолор каяктан пайда болот дегенде бирден бир себептер ушулар да себепчи болуп калышы мүмкүн да. Эгер эркек балаңыздын ичи көп катып аткан болсо, сиз сөзсүз түрдө тамак ашын караңыз, дарыгерге да алып барып аны жоюшуңуз керек да. Ичи көп ката берип ошондон рахат алып баштаганда, бул балдар кийин ошол эркектер менен жашап рахат алып башташат да. Эжат болуңуздар. Түшүндүрө алдымбы? Жазып коюңуздарчы. Түшүндүңүздөрбү же ачык айтып түшүндүрөйүнбү? Бардыгына эле түшүнүктүү болуш керек. Комментарийге. Андан кийин эртеңден баштап колум бошобойт, ошон үчүн түнү болсо да сабак өтүп коеюн деп чечтим. Баланын нааразычылыктары болгондо дагы ич катуулар көп болот. Түшүндүк дейт. Сайда Айнагүл, түшүндүңүздөр, жакшы. Баланын нааразычылыктары көп болгондо, эне таштап кеткенде же балага жакшы көңүл бурулбай баштаганда дагы
экинчи балада төрөлүп келгенде биз чоң балага жакшы көңүл бурбай койгондо дагы ушундай ичтер көп катып баштайт да. Балдарданчы балдар менен көп сүйлөшсөңүздөр эле сиздерде мындай көйгөй болбойт апалар. Балага кантип жардам берүү керек? Ушул учурда сиз биринчиден дүрбөлөңгө түшпөшүңүз керек, сабырдуу болушуңуз керек. Бир нерсе туура эмес деп шектенсеңиз, балаңыз менен ачык сүйлөшүшүңүз керек. Бул жерде сүт, алма, ичкта турган баягы тамак ашындагы контролго алышыңыздар керек да. Толугу менен жок кылышыңыз керек. Эфир катып укпай калдым дейт. Неге бекинет? Себеби ырахат алышат. Ичи катып чыгып келетканда ырахат алышат да, ошондон бекинип башташат балдарчы. Көбүнчө кичинекей балдарга жомок терапиясы деп коет. Жомок айтып атып түшүндүрүшүңүздөр болот. Любой нерсени, баладагы стресстерди, травмаларды, бир түшүнбөгөн нерселерди жомок аркылуу өзүңүздү токуңуз, балаңызды токуңуз, балаңыз түшүнсүн да. Жомок аркылуу өзүнүн туура эмес кылып аткандарын түшүнсө болот. Же эмнелерди жакшы кылып аткандарын түшүнсө болот. Балдарыңызга жомок токуп берсеңиздер жакшы да. Бул жерде балага кантип жардам беребиз деле балага эле мындай көңүлүбүздү оодара бербей, биз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Биринчиденчи, үй бүлөдөгү кырдаалдарды мындай талдап көрүңүз. Үй бүлөңүздө сиздин балаңыз кандай роль ойнойт? Атасы менен баласынын ортосунда мамиле кандай? Сиз менен балаңыздын ортосунда мамиле кандай? Канчалык мамилеңиздер тыгыз, бири-бириңиздерге канчалык ишенесиздер, Ошо жолдошуңуз менен сүйлөшүңүз, балдарыңыздын баягы жүрүм-турумдарын талкуулаңыздар. Кандай жүрүм-туруму жакпайт сизге? Ошолорду эртерээк оңдогонго аракет кылыңыздар. Балаңыз менен сиз өзүңүздүн сезимдериңиз менен сүйлөшүңүз, балаңыздын сезимдериңиз менен сүйлөшүңүз. Эгер балаңыздын жүрүм-туруму жакпаса, себебин сураңыз. Эмне үчүн бул ошол жүрүм-турумду көрсөткүсү келип жатат? Сүйлөшүүнүн максаты бул баладагы ишенимди ойготуу. Балаңыз менен апаңыздын ортосунда ишеним болсо, анда сиздин жеңишиңиз да. Бул нерсечи ортодо эч кандай жашыруун болбойт. Ишенимди пайда кылыңыз. Азыр мен консультацияда көп эле балдарды кабыл алам, балдар менен иштешем, апалар менен иштешем. Көпчүлүк апалар, 90% апалар балдардын ишеничине кире алышкан эмес да. Мен апама ишенбейм, мен атама ишенбейм дешет да. Бул ишенбесе, бала өзү бул чоң аламда жалгыз калгандай сезет да. Ошон үчүн бири-бириңизге ишениңиздер. Эгер ошол балаңыз кичинекей болсо, сиз бир шарттарды койсоңуз болот. Шымыңды булгасаң, мен сага момпосу бербейм. Эгер шымыңды булгасаң, сага мультфильм коюп бербейм. Балаңыз өзүнүн денесин сезгенге аябай аракет кылып баштайт да. Бул жерде жазалоо деп деле эмес, чектөө деп айтсак болот. Кандайдыр бир чектөөлөрдү коюшуңуздар керек. Канча жаштан баштап балаңыз менен ошентип сүйлөшүш керек? Балаңыз сөз түшүнөт. Кичинесинен түшүнөт. 2 жаштагы бала деле сөзгө түшүнөт го. Биз эле өзүбүз түшүнбөйт деп чечим чыгарып коебуз да. Балдар келет да. Мен балдар менен сүйлөшкөндө балдар бардыгын түшүнөт. Апалар жок, бул түшүнбөйт, бул сүрөт тарта албайт деп эле балдарга балдардан мурун жооп берип, балдардан мурун чечим чыгарып коюшат да. Сен сүйлөшүп отурганда балдар бардыгын түшүнүп, суроолорго жооп берет, тартсаң тартат дегендейчи. Ошондуктан биз алдын ала чечимдерди чыгарбайлы. Бүгүнкү сабак пайдалуу болгон болсо, бир өзүңүздөргө бир инсайттарды алган болсоңуздар, сөзсүз түрдө мындай комментарий жазып коюңуздар. Ультиматум койгон болбойт. Жазалап уруп бакыргандан көрө бул жерде договорлошсоңуз да болот. Жазалоого да эле кирет да. Эгер сен бул нерсени кылбай койсоң, анда сени мынтип жазалайм. Мультик көрбөйсүң, же момбосу бербейм, же тойго алып барбайм, паркка алып барбайм деп алдын ала бала жазалана турганын билсе, жаман жүрүм-турумдарды кылбаганга аракет кылат да. Биз жазалайт экенибизди айтпайбыз да, унчукпай туруп эле жазалап коебуз баланычы. Ошондуктан алдын ала билген жакшы бала. Баланы көп-көп жакшы көрөм деп айтыңыз, балдарыңызга кам көрүңүз. Балдар сиздердин көңүлүңүздөргө аябай муктаж. Сиздердин жакшы сөзүңүздөргө, жакшы мээримиңиздерге муктаж апалар. Ошондуктан балдарга көп-көп жакшы көңүл бурабыз. Балдарга биз жакшы көңүл бурабыз деп ойлойбуз өзүбүз, бирок балдар менен сүйлөшкөндө апам мага жакшы көңүл бурбайт деп айтышат да. Эмне себептен деген суроого мен мындай жооп таптым да. Апалар биз өзүбүзгө керектүү маалда гана балдарды эркелетип коет экенбиз да.
балдарыбызды карап туруп жүрөгүбүз элжиреп кетет, жакшы көрүп кетебиз да. Ошол мезгилде кучактап барып өпкүлөйбүз, жакшы көрөбүз, эркелетебиз. Качан балдарга биз керек болгондо, балдардын жүрөгү элжиреп бизге эркелегиси келип келатканда, биз бошобой калат экенбиз да. Тамак кылып аткан болобуз, же үй жыйнап аткан болобуз. Ошо балдарга керектүү маалда биз ачык болушубуз керек. Биз өзүбүзгө керектүү маалда гана балдарга барабыз. Балдарга керектүү маалда биз мындай жабылабыз. Туура түшүнсөңүздөр комментарийга жазып кетиңиздер. Баардыгыңыздарга бейпил түн каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.